Урматтуу мусулман bir туугандар, бүгүн кутбамда рия, эл көрсүн деген тема туурасында сөз кылмакчымын. Рия сөзү көрүү деген сөздөн алынган, мааниси эл көрсүн деген маанини туюндурат. Урматтуу жамаат, адам баласы эмне үчүн рия жасайт? Адам баласы көпчүлүк учурда атак данк, дүйнөлүк мал мүлккө ээ болуу жана башка дүйнөлүк киришелер табуу үчүн адамдар көрсүн, мактасын, кыскасы достордун, туугандардын, элдин көзүнө жакшы адам катары көрүнүү үчүн жасайт. Урматтуу жамаат, мусулман кишинин кылган амалына рия аралашса, соопторунан эч нерсе калбай калат. Алла Таала Кур'анда бул туурасында минтип айтат. Көңүл буруңуздар, о иман келтиргендер, мал мүлкүн рия, элдер көрсүн деп сарптагандар, Алла Таала менен акирет күнүнө ишенбеген адамга окшоп, садакаңарды колко кылып же ыза менен бузуп албагыла. Ал үстүндө топурагы бар жылма ташка окшош, ага катуу жамгыр жааса, аны түшүмүн жууп кетип, таш боюнча калтырат. Алар өздөрү кылган иштин эч бирине ээ боло алышпайт. Алла Таала капыр элдерди туура жолго салбайт. Урматтуу жамаат, жакшы амалдардан пайда болгон сооптор таштын үстүндө топтолгон чаңга окшош. Жамгыр аркылуу чаң жуулуп кеткендей, эл көрсүн деп жасалган ар бир иштин сооптору да чаң сыяктуу жуулуп кетет. Ошондуктан соопторду жана ыкластуулукту кемирип жок кылган, элге көрсөтүү үчүн жасалган иштерден сактаналы. Рия илдетинен кантип арылабыз? Бул илдетти жүрөктөн алып салуу өтө оор, бирок мусулман эч качан бул илдетке каршы күрөшүүнү токтотпойт. Ар дайым өзүн контролдоп, ниетин оңдоп, аузу биллахи минеш шейтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деген сөздөрдү тилинен жана истигфарларды түшүрбөгөнгө аракет кылат. Ийгиликке жеткирген Алла Таала деп ыхластуулук менен хамду санааларды, мактоолорду айта турган болсо, Кудай Таалам бир күнү бул илдеттен толугу менен арылууга насип этет.